Асылбекова Кундуз Мир Нур дарыканасында сатуучу жашы 7 эле кызга эки дана без рецепта сатып атат, 2 дана лирика, 1 тропикамид. Канча сомдон саттыңыз? Анан ушул сөздөрдү ким чыгарып атат, каяктан факты менен, пожалуйста, ошол ким сатып атса мага кармап берсин, мен ошол кызды мен деле отургузганга аракет кылам. Ош шаарындагы Шакиров көчөсүндө даректе жайгашкан немеси боюнча, дарыканасы боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнүн атынан токтом келип бизге түшкөн жуманын башында. Ош шаарынын клиникалык ооруканасына 3 күн мурун тез жардам аркылуу 15 жаштагы кыз дарыдан ууланып түшкөн. Өспүрүм кыздын анализинде ал психотроптук дарыларды өлчөмүнөн көп ичип алганы аныкталган. Ушурда өспүрүм үйүнө которулган. Ал эми дарыдан ууланган кыздын ата-энеси бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартышты. Тааныштары келип, ошол сотрудниктерге, милиция кызматкерлерине бейтапты дагы туугандарынын алдында тапшырып бергенбиз. Акыркы мезгилде андай бейтаптар көп түшүп атат. Бизге аябай чоң информация берет. Эгер ошол канчалык тез дары-дармек кандай болбосун ичип алган болсо, ошонун убактысы жана количествосы, анын саны. Мисалы, кээде болуп калат, ата-энеси эртең менен ишке кеткен мезгилде колдонуп алса, ичип алса, анан ата-энеси же туугандары бирөө жарымы кечинде келип көрүп калган болсо, ал бир күн кечке үйүндө каралбастан, өзүн өзү эптей албай же бирөөгө мындай маалымат бере албай жатып калат. Ket. Алуу ал. Милиция бул фактынын негизинде өспүрүм менен бирге каланын Рыспай Абдыкадыров көчөсүнө жайгашкан Мир Нур дарыканасынан уруксатсыз психотроптук дарылары бар экенин аныктаган. Дары сатуучу өспүрүмгө рецепти жок препаратты 2 эсе кымбат баада сатып жатканда колго түшкөн. Асылбекова Кундуз Мир Нур дарыканасында сатуучу жашы 7 эле кызга эки дана без рецепта сатып атат, 2 дана лирика, 1 тропикамид. Канча сомдон саттыңыз? Жүргүзүлүп жаткан профилактикалык иштерге карабастан биздин келечек муундардын, өспүрүмдөрдүн өмүрүнөн, алардын тагдырынан күнүлүк тапкан акчасын бийик көрүп, ушундай адамга күчтүү таасир ете турган психотроптук дарыларды рецептсиз саткан дарыканалардын болуп жаткандыгы өкүнүчтүү. Ош шаардык ички иштер башкармаларынын кызматкерлери тарабынан ушул Ошто жайгашкан Мир Нур деп аталган дарыканалардын түйүнү аркылуу 2 факт аныкталган. Атайын буларга жеткирилген дарыны мыйзамсыз саткандыгына сатып, ал дарыны тиги кыз ичип, өзүн өлтүрүүгө аракет жасаган. Ал кыз менен, анын туугандары менен жүргүзүлгөн ыкчам иш аракеттердин натыйжасында бул дарыны Ош шаарынын Абдыкадыров көчөсүндө жайгашкан Мир Нур деп аталган дарыканадан алгандыгы аныкталып туруп, атайын ички иштер органдары, тагыраак айтканда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан ыкчам иштер жүргүзүлүп, көзөмөл иретинде андан баягы ушул рецептсиз дарылар сатып алуу уюштурулган. Натыйжада өзүнүн басынан бир нече кымбат 3 дана ушул жогоруда биз атап аткан психотроптук адамга оор таасир этүүчү, өзгөчө жаш муундарга оор таасир этүүчү дарыларды 900 сомго сатканы аныкталган. Ал эми Мир Нур дарыканасынын жетекчилиги катталган фактыны моюндаган жок. Анын айтымында 2 жылдан бери психоактивдүү дарыларды сатыкка чыгарбай калышкан. Деген менен аталган дарыны ушул дарыканада иштеген фармацевт өз билемдик менен сатканын негиз кылууда. Дарылардын аттарынан бери ушулар сатылбайт. Ким сатса 50 миңден 100 миңге чейин штраф. Эгер алган болсоңор, бирөөлөрдөн алып сатып атсаңар деп. Анан ушул сөздөрдү ким чыгарып атат, каяктан факты менен, пожалуйста, ошол ким сатып атса мага кармап берсин, мен ошол кызды мен деле отургузганга аракет кылам. Менде дагы көп фармацевттер иштейт. Мыйзам чегинде баардыгын жолго коюп иштетебиз. Бизде андай билбейм эми каяктан келип азыр ушул сөздөр чыгып атканын, чынын айтканда мен
өзүм да таң калып атам. Мага бирөө доказательство кылып көрсөтүп алып келсе, мен жооп берем анда. Аларды отургузам мыйзам чегинде. Макул камасын ошо кыздарды. Эгер сатып атса, биз приказ бергенден кийин алар аткарыш керек. Сатпаш керек. Биз бербей атабыз. Муну сат деп фактурно берген жокпуз. Пожалуйста, келип фактурно текшерип көрсүн. Биз 2 жылдан бери албайбыз. Не тропикамид, не лирика, не сомнол. Психотроптук заттар кошулган дарыларды өлкөдөгү бардык лицензиясы бар дарыканаларга сатууга уруксат берилген. Бирок тропикамидин, лирика жана сомнол таблеткалары дарыгердин көрсөтмөсү менен 18 жаштан өйдө гана жарандарга сатылышы керек. Психотроптук дары-дармектерди колдонуу балдар арасында кеңири жайылгандыктан, учурда бул препараттарды көзөмөлдөө укук коргоо органдарына өткөрүлгөн. Рецепть болсо, больныйга көрсөтүлгөн рецепт негизинде гана сатылыш керек да. Рецепти жок алар сатылбайт. Сатылган учурда эгер биз ошону тактап бизге маалымат берип не кыла турган болсо, ушундай эле чара ошолордон административный правонарушение оформить этип биз ошолорго штраф сала алабыз. Дарыгерлер психоактивдүү заттар адамдын организмине терс таасирин тийгизип, жүрүм-турумун өзгөртө турганын билдирет. Балдар арасында дары наркоманиясына айлантып, бир таблеткага көз карандылыкты пайда кыларын айтат. Ошондой эле бул таблеткалардан кумарга баткандар наркотикалык заттарды дагы колдоно баштайт дешет. Учурда бул дарыларды күнү-түнү сурап келген жаш улан кыздар көбөйгөн. Биринчи очередте привыкание алат айтмын, көндүрүп коет. Алдарысыз тура албайт. Алдарын ичип ден соолугуна зыян. Мисалы үчүн ар бир дарыны ичкенде биринчи боор, печень аркылуу өтүп анан таасирин берет да. Ошолорго зыяндуулугу көбүрөөк болушу мүмкүн. Көп катталат азыркы учурда. Жаш эле 12-13 жашар балдар. Өлкөдө дары баңгилигине көз каранды өспүрүмдөрдүн саны өскөн. Дары наркоманиясындагылар Бишкек жана Ош шаарында көп экени аныкталган. Өзгөчө препараттардын сатылышын чектөө үчүн мындан 1 ай мурун Саламаттыкты сактоо министрлиги атайын көрсөтмө иштеп чыккан. Учурда 6 компания гана Кыргызстанды дары-дармек менен камсыздоо үчүн уруксат алган. Өлкө аймагында 297 дарыкана гана психотроптук заттар кошулган дарыларды сатууга лицензиясы бар. Абдумалик Базарбаев, Шахиминджанов, Ош ТВ.